Бул жылы Японияда өтүүчү дүйнөлүк Олимпиада оюндарына дүйнө жүзү кызуу даярдык көрүп жаткан чагы. Алардан артта калышпай кыргыз курама командасы да учурда күчтүү аракеттин үстүндө. Алдыда спортчулар менен жолугуп, алардын даярдыктары жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. Кызыктын баары алдыда, андыктан каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуз. Мен Карачолок Улукбек, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшүнүн ага тренери болом. Олимпиада катышуучу балбандарыбыздын аты жөнүн айта кетсек, бул 60 эң ылдыйкы салмактагы 60 килограммдагы Жоломон Шаршенбеков. Андан кийинки балбаны 77 килограммдагы Акжол Махмудов. Андан кийинки 87 килограммдагы бул Атабек Азизбеков. Анан 97 килограмм салмактагыбыз Үзүр Жусупбеков. Бул 4 балбаныбыз бар. Анан 2 тренер. Азыркы даярдыктар кече гана кирдик. Койташ базасына. Бул себеби кичине салкыныраак шаардан. Андан тышкары шаарда өзүңөр билгендей кичине оору күчөп жатат. Ошону элден алысыраак болоюн деп балдарыбызды ушул жака келип даярдык көрүп атабыз. Ошол Даярдыктар нукка салуу боюнча. Буга чейинки 11-ине чейин буга чейин Республикада болдук. Кыргыз изморозунда ошол жерде машыгуулар болду. Арда полностью бул физикалык подготовка, өзүнүн ыкмалуу приемдору менен даярдык, жакшы даярдык көрдүк. Кудайым буйруса, азыркы даярдыгыбыз нукка келтирүү. Бул нук деген бул подводящий сбор деп коет да, орусча айтканда. Балдардын ар бир баланын чокуга жеткирүү даярдыгын, эс алуу, психологический бардык бүгүнкү күн ошондой даярдык өтүп атабыз. Ар бир катачылык менен иштемей, ар бир өздөрүнүн өзүңөр көргөндөй ар бирөөнүн личный тренерлери бар, өзүнүн жеке, андан тышкары жардамчылар бардыгыбыз биригип иштеп атабыз. Азыркы учурда бардык кийим кечилери даяр болду, ал жака. Кийим кечилери мамлекеттин негизинен жана өзүңөр көргөндөй парадный кийимибизди алдык, спортко машыгуу да формасын алдык бардыгы. Кечиресиз агай, ошол боюнча мисалы азыр коомчулукта талкуу жаратып атпайбы? Кийими боюнчачы, ал нерсеге спортчулар өздөрү кандай көз карашта, анан сиз кандай көз караштасыз? Эми биз ар ким өзүнүн жеке оюн айтсын. Мен өзүм жеке оюм, бизге кийим өтө деле маани бербейт бүгүнкү күндө. Биздин маанибиз башка нерсе. Жеңиш кыргыз элине бир жакшы майрам тартуулаш ошол. Ошол күндү күткөнбүз, ошого иштеп келгенбиз. Анан форма жанагындай кийим боюнча аны дизайнерлер, сынчылар өздөрү чечсин. Саламатсызбы, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы, менин аты жөнүм Азизбеков Атабек, учурда ошо Олимпиадага дайындалып атабыз, грек-рим күрөшү боюнча. Негизи спорт жаатына өзүңүз баягы кандай болуп келип калдыңыз эле ошол боюнча? Спортко мен Байкем аркылуу келгем. Ошол Байкем аркылуу азыркы спорт школага тапшырып, ошол жактан спортко болгон кызыгуум ошол жактан өрчүп, ошол жактан башталган. Ошондо канча жашыңыздан баштап спорт менен баштадыңыз? 13 жашыман баштап. Өзүңүздүн кызыгыңыз мененби же мындай байкеңиздин
айтылсын. Эми ар бир бала айылдан кызыкчу, эми баягы кечинде мурун боксту көрсөтчү эмес беле, ошолорду көрүп, футболду көрүп, ошо спортко болгон кызыгым ошолдон башталган. Именно күрөшкө болгон кызыгым ошол Бишкекке келгенде анан башталган. Анан азыр алдыда чоң бир таймаш турат да. Ошого өзүңүздүн баягы мотивацияңыз эмне? Алдыда чоң мелдешке бир гана мотивация бар. Бул аркамда кыргыз элим турат. Ошо кыргыз элимдин ишеничин актаганга колубуздан келген күчтүн баарын жумшаганга аракет кылабыз. Кыргыз элим деп калдыңыз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бардык нерсе. Ар бир кыргызстандын жаранын жүрөгүндө мекендүүсү деген болуш керек. Биздин жүрөгүбүздө дагы ошондой сезимдер бар. Эми кичинекей кезибизден бери ошо маңдай терибизди ушу Кыргызстан үчүн ушу желбиресе экен, дүйнө жүзүнө таанысак экен деген мындай эме менен эле келатабыз, ишенич менен эле. Азыр толкундануулар болуп аткан болуш керек. Буга чейин канча жолу чыктыңыз эле ушул спорт оюндарына? Олимпиадага биринчи жолу катышып атам. Биринчи жолу. Эми Кудай буйрса, толкундануулар деле аяндай деле жок. Кудай буйрса барып алдыга коюлган задачаны аткарып келиш керек. Жогоруда айтып өткөндөй эле көптөн күткөн жайкы Олимпиада оюндарынын башталышына да саналуу мүнөттөр калды. Албетте буга чейин спорт чеберлерине, алардын кийимдерине айтылган бир канча сын пикирлер дагы болбой койгон жок. Ага карабай өлкөнүн намысын коргойбуз деп, кыргыз курама командасы да Олимпиадага бет алды. Спортчулардын алдыдагы мелдештерине ийгилик каалайбыз, мекендин желегин желбиретип, жеңиш менен кайтуусуна тилектешпиз.